Ордук Азиядагы жергиликтүү иттердин эң байыркы тукуму жыт сезгич, көрөгөч жана күлүк келет. Кыргыз эли байыртадан эле тайганга жакын болуп келген. Мына ушул өнөрдү аркалаган Жылдыз Тыналиева тайгандарды багып келет. Мен жашоодо иттердин көп ар кандай породаларын көргөм. Бирок тайгандарды такыр көргөн эмесмин. Күндөрдүн бир күндөрүндө Майрамкул Асаналиевдин тайгандарын сүрөттөн көргөндө мага өтө кызык болду. Мен ошондон баштап тайганга кызыгуум арта баштады. Майрамкул Асаналиевди таап, андан күчүктөрүн алайын деп сүйлөштүм. Ошентип мен кантип убакыт өтүп кеткенин билбейм. Тайганга кызыгып, ошол күчүктөр чоңоюп, ийгиликтерди алып келе баштады. Канчалаган доор алмашса дагы таза кыргыз тайганын жоготпой таптагандар арбан. Тайгандарды алгач салбурун жарышынан көрүп кызыгып, ошондон бери алар менен дос болуп келет. Анын тайгандары эл аралык сынактарда чемпион аталып, көчмөндөр оюндарына катышкан. Без помощи государства вот это не происходит. Мен азыркы учурда эл аралык клубдун мүчөсүмүн. Ага 80ден ашык өлкө кирет. Тайганды Кыргызстанда көп деле баалабайт. Ал эми Казакстанда тазы деп аташып, мелдештер көп уюштурулуп, акчалар байгеге коюлат. Ошол үчүн ал жакта кызыккандар көп экен. Мен бул тайгандарым менен эл аралык көргөзмөгө катышып, байгеге жетиштим. Бул тайгандарым менен көп мелдештерге катыштым. Өтө кубанам. Алар мага абдан үйүр алышкан. Чакырган фестивалдар абдан көп, бирок аларга баруу үчүн жол акысы маселе жаратат. Тайгандарды алып баруу керек. Бул жагынан демөөрчү издеп кыйналабыз. Жана көп фестивалдарга барбай калган учурлар болот. Тайгандар Кыргызстандын эң бийик тоолуу аймактарында таралган. Кыргыз тайганы казак таасына окшош, бирок түзүлүшү күчтүүрөөк сөөктөрү менен айырмаланат. Давно не на Салбуруне, а вот Мен бул тайгандарым менен Кыргызстанда өткөн көчмөндөр оюндарына катышкам жана Салбурун федерациясы уюштурган иш-чаралардан калбай катышып келем. Бул менин тайгандарым 2-2,5 жашта. Булар породасына ылайык чоң көрүнөт, бирок жаштары боюнча кичине. Анан алар такыр адамдарга тийбейт. Тескерисинче, алардын угуу сезими күчтүү болуп, алыскы аралыкта шыбырт дегенде урушты бат угушат. Биз шаарда тургандан улам шаар ичинде эс алуу жайларында тайгандарды алып жүрүүгө болбойт. Ошол үчүн жумасына бир жолу ээн жаратылышка чыгарып келебиз. Айрыкча тайгандардын көбүнчө аңгулууга алышат, себеби алар алыстыкка бир канча чакырымга чейин жүгүрө алышат жана алардын көздөрү, куш тиштери кармаганды кое бербейт.